Ош шаарындагы номер 46 мектеп 8 класс кыргыз тил сабагы даярдаган кыргыз тил жана адабият мугалими Садирова Замира Асановна. Урматтуу менин алтындай болгон окуучуларым, силер менен мурдагы сабакта сүйлөмдүн биринчи мүчөлөрү аттуу тема менен таанышканбыз. Анда эмесе бүгүнкү сабактын баштаардан мурда силер менен маанайыбызды көтөрүп, бири-бирибизге жакшы маанай тартуулап, жакшы тилектерди айтсак. Азаматсыңар. Анда эмесе окуучулар, сабакка даярданып, ручка, дептер, окуу куралдарын алсаңар да сабакты баштасак. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган темабыз бирөөңчө мүчөлөрдүн байланышы жолдору жана аларга коюлуучу тыныш белгилер. Дептериңерге бүгүнкү слоону жазсаңар да сабакка кун коюп көңүл бурсаңар. Сабактын максаты: бирөөңчө мүчөлөрдүн тыныш белгилери боюнча маалымат аласыңар, бирөөңчө мүчөлөрдүн байланышы жолдорун түшүнөсүңөр, көнүгүүлөрдү өз ара синтаксистик жол менен талоого көндүм аласыңар. Эгерде бирөөңчө мүчөлөр интонация менен байланышса, бирөөңчө мүчөлөрдүн араларына үтүр коюлат. Кыргыз тилинде бирөөңчө мүчөлөр эки түрдүү жол менен байланышат. Бирөөңчө мүчөлөр интонация. Мисалы, талаада ак, көк, сары гүлдөрдү тердик. Мында бирөөңчө мүчөлөр ак, көк, сары араларына үтүр коюлду. Алар бири-бири менен эч кандай грамматикалык каражатсыз сынак интонация аркылуу гана байланышты. Ал эми экинчи түрү байламталар аркылуу. Экинчи багытчаны карасаңар, кандай байламталар аркылуу байланышканын түшүнөсүңөр. Бирөөңчөй мүчөлөр байламталар жана, менен, да, же болбосо, ары, бирде. Мисалы, дүкөндүн бурчунда Мелиса формасын кийген ак куба жигит менен Мамыт сүйлөшүп турат. Бул сүйлөмдө ак куба жигит жана Мамытты менен деген байламта байланыштырды. Мугалимдер да, дарыгерлер да, ата-энелер да ушул күндү күтүшкөн. Экинчи сүйлөмдө да байламтасы аркылуу байланышты. Байламталар бир нече ирет кайталанып, өзү мурдагы сөзгө тиешелүү болсо, үтүр байламтадан кийин гана коюлат. Бирөөңчө мүчөлөргө коюлуучу тыныш белгилер коюу эрежелерине кең кесири токтолсок. Биринчи эрежени силерге айтып берсем жана слайдда көрсөтүлгөн мисал менен түшүнсөңөр болот. Бирөөңчө мүчөлөр өз ара сынак интонация аркылуу байланышса, анда алардын эң акыркысынын башкысы үтүр аркылуу ажыратылат. Биринчи мисалды карасаңар. Мен көргөнүмдү, укканымды, билгенимди айттым. Өзүңөр байкагандай, көргөнүмдү, укканымды, билгенимди деген толуктооч үтүр аркылуу ажыратылды жана эң акыркы билгеним деген сөз гана ажыратылган жок. Схема боюнча көрүп алгыла. Анда окуучулар темага ким түшүндү? Түшүнгөн окуучу карточкасын көтөрсүн. Азаматсыңар. Анда китебиңердеги 82 бетти ачып, 168 көнүгүүнү жазабыз. Көчүргүлө тиешелүү сөздөргө үтүр койгула. Шашылбай, катасыз жазгыла.
көнүгүнү иште болгон болсоңор, анда 169 көнүгүгө кайрылсак. Ырды көркөм окуп, тыныч белгилерди коебуз. Ырды чогууз менен окуйбуз. Сүйүктүү татынакай сулуу тилим, мээримдүү жүрөгүмө жылуу тилим, ширелген жакут менен көркү чексиз, тамшанткан, такылдаткан балдан ширин. Бул ырга окуучулар өзүңөр тыныч белгилерди коесуңар. Ал эми 172 көнүгүнү карасаңар, төмөнкү схема боюнча сүйлөм түзөт экенсиңер. Кимдерге? Карыяларга, окуучуларга, жаштарга деген сөздөргө сүйлөм түзүштү баштасак. Жазып болгон окуучулар 173 көнүгүгө кайрылсаңар. Көп чекитин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктайсыңар. Шашпай жазабыз, катасы жазганга аракет кылабыз. Жазып бүткөн окуучулар өзүңөрдү пикириңерди айта аласыңар. Окуучулар, жогорудагы көнүгүүнү жазып бүткөн болсоңор, жакшы. Анда эмесе үйгө тапшырма алсаңар. 86-беттеги 178 көнүгүү. Төмөнкү байламдарлар аркылуу байланышкан бирөөчө мүчөлөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө дептир. Биз бирөөчө мүчөлөрдү катыштырып, керектүү сөздөрдү коюп, сүйлөм түзөт экенбиз. Ал эми 87-беттеги 180 көнүгүүгө да, же, ары менен байламдалар аркылуу байланышкан бирөөчө мүчөлөргө экиден сүйлөм түзүп жөнөтөбүз. Урматтуу окуучулар, жогорудагы көнүгүүнү аткарып болгон болсоңор, тапшырманы алып болгон болсоңор, бардыңар дептериңерди толугу менен жазгыла, үйгө берилген тапшырманы. Мен силерге ишенем, үй тапшырманы өз убагында аткарып жөнөтөсүңөр. Себеби азыркы мезгилде кырдаал ушундай шартка туура келип калды. Үйдөн чыкпай тазалыкты кармайбыз. Жүзүбүздөн маскабызды албайбыз. Сактануу эрежесин аткарып, ден соолуктун чың болушун каалайбыз. Сабакка катышкандыгыңар үчүн чоң рахмат. Үйдө бол.